Ата-энелерди убайымга салган сейрек кездешүүчү илдет, 170 миллион сомду чапчыган дары. АКШда киши колдуу болгон жубайлардын жана алардын уулунун сөөгү Кыргызстанга жеткирилди. Тергөө иштери жүрүүдө. Мындан туп-туура 23 жыл мурун Аксыда болгон каргаша Босбиекте шейит кеткендер эскерилди. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, күнжүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдыева. Ынтымак Ордодо президент Садыр Жапаров бир катар өлкөлөрдүн элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алды. Ишеним грамоталарын Индия, Бразилия, Австрия, Финляндия, Дания, Ангола мамлекеттеринин элчилери тапшырды. Салтанаттуу азем чет өлкөлүк дипломатиялык миссиялардын башчыларын Ардак Кароолдун тосуп алышы менен башталып, андан соң элчилер президент Садыр Жапаровго ишеним грамоталарын тапшырды. Мамлекет башчысы дипломаттар менен саламдашып, элчилердин дипломатиялык миссиясынын расмий башталышы менен куттуктады. Президент эгемендүүлүк алган күндөн тартып Кыргызстан дүйнөдөгү бардык өлкөлөр менен саясий диалогду жана соода экономикалык кызматташтыкты ыраттуу өнүктүрүп келе жатканын баса белгиледи. Садыр Жапаров өз сөзүндө дипломатиялык миссиялардын башчылары өкүл болгон мамлекеттер менен мамилелерди кыскача мүнөздөп берип, Кыргызстан алар менен кызматташууну мындан ары өнүктүрүүгө чоң маани берерин айтып өттү. Билим берүү саламаттык сактоо тармагына өзгөчө көңүл бурулууда. Бул туурасында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу бүгүн Өзгөндөгү Кашка-Терек айылынын Капар Кулматов атындагы орто мектебинин жаңы имаратынын ачылыш аземинде билдирди. Билим берүүнүн сапаты болбосо бакубат келечекти элестетүү кыйын экенин айткан төрага айыл элин жаңы билим берүү уясы менен куттуктады. Төрага Өзгөн районундагы иш сапарында мындан сырткары бир мектептин курулушуна капсула салып, Өзгөн шаарынын Борбордук стадионунда жүрүп жаткан оңдоп түзөө иштери менен таанышты. Эгер күчтүү өнүккөн өлкөнү куралы десек, агартуу тармагын алдыга жылдырышыбыз керек. Билим менен гана биз кыялданган келечекке жетебиз. Бул туурасында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Өзгөн районундагы Кашка-Терек айылындагы Капар Кулматов атындагы орто мектебинин жаңы имаратынын ачылышында билдирди. Төрага жакшы ой, изги тилектер менен түптөгөн мектеп балдардын жаркын келечеги үчүн кызмат кылсын. Акыркы жылдары агартуу тармагына, айрыкча мектеп бала бакчалардын курулуштарына басым жасалып, бул багытта депутаттар жигердүү иш жүргүзүп жатканын белгиледи. Азыркы бийлик негизги оюбузду, көңүлүбүздү ушул билим берүү, саламаттык сактоо жагына абдан чоң көңүл берип атабыз. Анткени билим берүү болбосо, билим берүүнүн сапаты болбосо, бакубат келечекти элестетүү кыйын. Эгерде биз келечекте бакубат өлкө, күчтүү өнүккөн өлкөнү түзөбүз десек, сөзсүз биздин элибиз, коомубуз билимдүү болуш керек. Ошол билим аркылуу гана биз ошондой биз кыялданган келечекти түзө алабыз. Андыктан ушул жердеги бардык педагогикалык жамаатка, мугалимдерге, ата-энелерге, ушул жерден билим алып аткан окуучуларга да айтат элем. Терең билим алып, сапаттуу билим алып, ушул жерден сөзсүз түрдө мамлекетибизге, элибизге кызмат кыла турган биздин ушул кыздар, уулдарыбыз чыксын ушул жерден. Парламент жетекчиси 225 окуучуга ылайыкташкан жаңы мектепке заманбап окуу жабдууларын белекке тапшырып, жаңы имарат менен таанышкан Нурланбек Тургунбек уулу 11 класстын сабагына катышып окуучулар менен да баарлашты. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө өлкө боюнча акыркы 4 жылда жүздөгөн мектептер жылына курулуп атат. Бизде мурда ушу бир мектепти курмак түгүл, жанына кошумча мектеп куруу чоң маселе болчу. Бүгүнкү күндө заңгыраган заманбап мектептерди катары менен куруп атабыз. Анткени биздин өлкөбүздө каржы булактары пайда болду. Мамлекеттик бюджет 4 жыл мурун 240 миллиардтын тегереги болсо, азырында 704 миллиард менен быйылкы бюджетти кабыл алдык. Бул абдан чоң көрсөткүч. Коррупция менен күрөшүү, криминал менен күрөшүү өз натыйжаларын берип атат. Мына ошонун негизинде казыналарыбыз толуп, эмгек акыларды көтөрүп атабыз. Мугалимдердин, врачтардын, пенсионерлердин пенсиясын көтөрүп атабыз.
Төраганын иш сапары андан соң Кызыл Кырман айылында уланып, келечекте Кеңеш жана Кызыл Кырман айылдарынын окуучулары окуй турган номер 43 Базаркулов атындагы орто мектебинин пайдубалына капсула салды. Өлкөнүн бардык аймактарындагы билим берүү жайларын жаңыртууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айткан төрага 1970 ишке берилген имараттын эскилиги жетип, азыркы талапка жооп бербейт. Андыктан курулушка жоопкерчилигин алган компания балдардын өнүгүүсүнө өбөлгө түзө турган заманбап шарттагы курулушту сапаттуу жана убагында бүтүрүшү керектигин белгиледи. 275 орунга ылайыкташкан мектепке бюджеттен 233 миллион сомдон ашуун каражат каралып, 1,5 жылда ишке берүү пландалган. Андан кийин Өзгөн шаарынын Борбордук стадионунда жүрүп жаткан оңдоп түзөө иштери менен таанышты. 2600 орунга ылайыкташкан спорттук жайдын жаңы долбоору ФИФАнын тиешелүү талаптарына толук жооп берет. Муну менен кошо стадиондун жанындагы орто коргон эс алуу паркы да жаңыланып, пландалган иштин 60% бүткөрүлгөн. Андан сырткары Азна Бакиев атындагы Тынчтык маданий эс алуу багын байланыштырган көпүрө да курулуп, ага 96 миллион сомдон ашы каражат каралган. Андан соң төрага Баштөбө айыл аймагындагы муниципалдык мейманкананында жаңылоо иштерин көрдү. Ал жерди оңдоп түзөөдөн өткөрүү үчүн 36 миллион сомдон ашуун каражат каралып, учурда курулуштун жумуштары кызуу жүрүүдө. Өзгөн шаары өзүнүн тарыхый жайлары менен өзгөчө экенин белгилеген парламент жетекчиси жергиликтүү жетекчилерди туристтик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү ишин жигердүү жүргүзүүгө чакырды. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Улуттук банк алдамчылыкка шектүү эсептерди 30 күнгө бөгөттөөнү сунуштап жатат. Бул тууралуу Башкы банктын төрагасынын орун басары Бектур Алиев жогорку кеңеште билдирди. Анын айтымында сунуш банктар, финансылык жана төлөм уюмдарынын өкүлдөрү менен талкууланып макулдашылган. Бул иликтөө үчүн оптималдуу мөөнөт. 30 күндүн ичинде эсеп боюнча бардык иликтөөлөр аякташы керек, деди Алиев. Мындан тышкары, мыйзам долбоору менен бардык банктарды, финансылык уюмдарын алдамчылык операцияларды аныктоого жана алдын алууга багытталган антифрод системасын орнотууга милдеттендирүү сунушталып жатканы кошумчаланды. Бүгүнкү күндө дүйнөдө сейрек кездешүүчү генетикалык жүлүн булчуңдарынын атрофиясы оорусу ар бир кыргыз жаранынын түн уйкусун бузуп тынчын алып жаткан кез. Себеби азыркы тапта өлкөдө бул оору менен 3 наристе жабыркап дүйнөдөгү эң кымбат дары саналып, Гиннестин рекорддор китебине кирген. Золгенсма уколун алууга муктаж болуп турган чагы. Ал уколдун баасы 170 миллион сомду чапчыйт. Мындан улам баласынын өмүрү үчүн күрөшкөн ата-энелер кайрымдуу жарандардан жардам суроого аргасыз болууда. Генетикалык жүлүн булчуңдарынын атрофиясы деген кандай оору, анын канча түрү бар жана баштапкы белгилери кандай болот? Бул тууралуу кесиптешим жооп издеп көргөн. Кыргыз элим баардыгыңыздарга кайрылам, кайры карабаңыздар. Кандайдыр бир сом болобу, ар бир тыйыныңыздар биз үчүн аябай чоң жардам. Акыркы учурларда кымбат баалуу 170 миллион сомду чапчыган дары-дармекти талап кылган оору коомчулукту ойго салууда. Ал генетикалык жүлүн булчуңдардын атрофиясы. Бул сейрек кездешүүчү генетикалык оору болуп саналат. Ал эми соңку учурда өлкөдө бул оору менен 3 наристе алышып, ата-энеси Рамазан айында кайрымдуу жарандардын жардамынын аркасында каражат топтоп, балдарын жашоосу үчүн күрөшүп жаткан чагы. Алардын бири Самарбек Исмакеримов, анын 9 айлык баласы дагы дал ушул сейрек кездешүүчү аталган дарыкка чалдыккан. Бул оору менен бизде эч кандай бир маалымат жок болчу. Бул оору ойлодук, кечик атат жөн эле развитиясы депчи. Вялый ребенок деп коет экен. Ошондой болуп атат деп бизге 4 айынан кийин массаж жазып беришти. Массаж жазып бергенде массаж алдык. Ошондон кийин анан 2 же 3 ушундай алдык. Ошондон кийин анан уже 3-чү стадиясында массаждан эч кандай действие көрсөтпөй аткандыктан анан кандайдыр бир текшерет экен, НМГ деп коет экен. Ийне сайып тамырлары менен текшерет экен. Ошондон анан подозрение болду. Ошондон кийин анан анализге тапшырдык. Ошо анализдин Россиядан чыгып келди. Ошондон кийин анан бизге белгилүү болду. Астма оорусу экен.
Ал эми 9 айлык Асландын ата-энеси баласын сейрек кездешүүчү ооруга чалдыкканын 6-7 айында гана билишкен. Учурда баласы эч кандай кыймыл жасай албайт, жөрмөлөй да калбайт. Мындан улам кичинекей Асландын атасы тез аранын ичинде баасы 170 миллион сом чапчыган дүйнөдөгү эң кымбат уколду Дубайга барып алыш үчүн кайрымдуу жарандардын жардамына муктаж болууда. Азыркы учурда 170 миллион сом керектелет экен, жанагы жалгыз бир Zolgen Sma деген уколго. Ошол кыргыз элиме кайрыларым, ошол акчаны тезирээк жана эртерээк жолутканга жардам бериңиз. Сма биринчи тип аябай осложненный. Тем более биздики 9 ай 11 килограмм болуп кетти. Дал ушул оору менен бүгүнкү күндө 2 жаштагы Хамза дагы жабыркап келет. Кубанычтуу жагдай бүгүнкү күндө ыктыярчылардын жана кайдыгер эмес жарандардын жардамы менен Хамзанын илдетин жеңүүгө керек болгон Zolgensma уколуна делген 170 миллион сом чогулуп, каражат чогултуу токтотулганы белгилүү болду. Хамзанын атасынын айтымында алар баласынын илдетин кечирээк билип калышкан. Балабыз элдин балдары катары эле чоңоюп келаткан да, ошо 1 жаш 2 айга чейин уже жөрмөлөп, басайын деп туруп, кадам аракет кылып калган. Бир кезде ошол өтө тез убакытта ошол кыймыл аракеттин бардыгы аркага кетип калды. Бала жана жөрмөлөп жүргөн бала, турайын деп, басайын деп жүргөн бала уже жагындай сойлоп калды да. Алсыз абалга келип, сойлоп, тумалап, мындай тургузсаң тура албай, ошондой абалга келип калды. Ошол убакыттан врачтарга кайрылып баштадык. Бул баспай атат деп, массаж жазып берди, бассейн жазып берди. Олордун баардыгын алдык, таблеткалар берди, анын баарын ичирдик. Ал эми блогер Атакул Жалилов кайрымдуу кыргыз элинин жардамынын аркасында аз убакыттын ичинде эле 2 жаштагы Хамзанын уколуна керектелүүчү каражат чогулганын, бири малжандыгын, дагы бири унаасын, кээ бири атын атабастан эле миллиондогон суммада каражаттарды таштап кетип жатышканын айтты. Ана 170 миллион сомду ушул Хамзанын ата-энесине бөлүп берип атабыз Хамза үчүн. Андан ашканын Асланга бермей болдук да. Бирок Асланды дагы жөн баягы калтырып койбой, биротоло Аскар менен кеңешип туруп, биз ушу Асланды дагы аягына чейин чыгарып коелу дедик. Бирок Асланды дагы бүтүрүп аткан учурда уже ошто жана Байхан деген бала чыгып калды да. Мындайча айтканда, азыр биринин артына бири мындай сепчик болуп кетип атат да. Бирок канчалык деңгээлде биз ишке ашыра алабыз? Бул эми Алладан. Эң негизгиси элдин берешени деген. Эл берешен болсо, мындай көйгөйдү көп эле чечсе болот экен да. Ушундай адамдар бар экен, миллион акчаларды алып келип, атын айтпай эле, эч кимге, менин атым эч жерге чыкпасын деп, ушундай таштап кетип калып аткандарды көрдүк да. Элге рахмат айтам, элге рахмат айтам. Ал эми генетикалык жүлүң булчуңдарынын атрофиясы бул тукум кууган оорулардын санына кирет. Анын 2 негизги түрү бар. Ал эми аталган оорунун биринчи түрүнө дары табылган. Ал баасы асманды чапчыган Zolgensma дарысы. Бул бир эле жолу берилүүчү ампула, бирок 100% кепилдик бар деп айтууга болбойт. Бул илдеттин бир эле түрүнө таасир этет. Сма оорусунун 2 түрү болот, 2 негизги түрү болот. Биринчи түрүндө балдар ошо 6 жаштан баштап эле ооруйт. Бул Верник-Гофман оорусу. Ошол экинчи түрү бул уже кечирээк ооруйт. 5-6 жаштан баштап оорушат. Ошо биринчи түрүнө, Сманын биринчи түрүнө ошо дары табылган да. Гендик терапия. Zolgensma деген дары. Ошол дары именно жетишпеген генди ар бир клеткага, денебизде миллиарддаган клетка бар да, жүлүндө ошол мотонейрон деп коет, булчуңдардын кыймыл аракетине жооп бере турган нерв клеткалары, алар деле бир 100 миңге жакын клетка бар. Ошол ар бир клеткага жетишпеген генди доставка кылып берет, жеткирип берет. Белгилей кетсе, Кыргызстанда омуртка булчуң атрофиясы менен 28 бала ооруйт. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында белгилүү болду. Ал эми Кыргызстанда бул уколду бир эле бала алган. Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин бөлүм башчысы Мирбек Нышанбаевдин айтымында, бул Zolgensma дарысы 2 жашка чейинки салмагы 13 килограммдан ашпаган балдарга таасир берет. Ошол эле учурда андан арзаныраак 12 килограммдан жогору салмактагы балдар үчүн Ристиплам деген да бар. Ал деле балдарды жакшы кылар айтылат. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.
Жогорку кеңештин комитет жыйында Кыргыз фармация ишканасынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Наргиза Токтасинова омуртка булчуң атрофиясы менен жабыркап Золгенсма дарысын алган арузатка дары жардам бербегенин айткан. Золгенсма сайышкан, сайгандан кийин дары жардам бербегендиктен Ристиплам дарысына өтүшкөн. Азыркы учурда арузат Ристиплам менен өзүн жакшы сезип келе жатат деген. Бул айткандар боюнча арузаттын апасы үн катып жалган маалымат экенин билдирди. Биз мамлекеттен Ристиплам алган эмеспиз жана албай эле келе жатабыз. Оба арузатка Ристиплам берилген, бирок акча чогултулуп, уколду күтүп жаткан учур болчу. Бирок ал дарыны да жарандардан чогултулган акчага алганбыз. Азыр Ристиплам менен 8 бала камсыз болот экен. Кезекте 20дан ашык бала турат экен. Биз 8 баланын ичине кирбейбиз. Себеби биз Золгенсма уколун алдык. Өлкөнүн алдында туруп алып, укол жардам берген эмес дегенин угуу оор болду. Мен дайым айтам, укол оорунун өрчүп кетпешине жардам берди. Укол ошого гана жардам берет. Кызым укол алган соң палатадан басып чыгат деп эч ким айткан эмес деди ал. Ал ошондой эле баасы $5000 турган Ристипламды өмүр бою сатып алуу керектигин, ал 2 жумага гана жардам берерин айтып, 2 жума сайын $5000 Ристиплам алган жакшыбы же 170 миллион сомго бир жолу Золгенсма алган жакшыбы деди. Өлкө аймагында эл жана жүк ташыган унааларга рейд жүрүүдө, аларга 2 күндө 1,919,500 сом айып салынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, өлкө аймагында кошумча жабдык аталышында рейд өткөрүлүп, Сосновка, Арал, Чычкан жана башка көзөмөл өткөрмө жайларында оор жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү ташыган унааларды токтотуп көзөмөлгө алынууда. Текшерүү учурунда маршруттук унааларга ашыкча орундуктарды орнотуп, жүргүнчүлөрдү жаткызып ташып жүргөн фактылар аныкталган. Ошондой эле унааларга багаждарды, фараларды, бортторду, газ баллондорду, тосмо борттор сыяктуу кошумча жабдыктарды мыйзамсыз орнотуп алган 349 айдоочу аныкталган. Алардын ар бирине 5500 сомдон протокол түзүлүп, жалпысынан 1,919,500 сомго айып пул салынды. Рейдтик иш-чара мындан ары да улантылат. АКШда киши колду болгон кыргызстандык жубайлардын жана алардын уулунун сөөгү мекенге алып келингенин Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. 45 жаштагы азамат, 48 жаштагы жубайы Бермет жана алардын 6 жаштагы уулунун сөөгү Иллинойс штатынан табылган. Жубайлар логистикалык компанияга ээлик кылып келген айтылды. Кыргызстандын Чикагодогу башкы консулдугу жергиликтүү бийлик менен байланышта экени кабарланды. Тергөө жүрүп жатат. Окуянын чоо жайы айтылы элек. Иш Тышкы иштер министрлигинин көзөмөлүндө. АКШдагы куюндуу шамалдан улам Канзаста массалык жол кырсыгы катталып, Кыргызстандын жараны каза болгон. Кабарды Тышкы иштер министрлиги таратты. Буга чейин 70ке чукул автоунаа катышкан кырсыктан 8 адам көз жумган айтылган. Министрликтин маалыматында каза болгондордун арасында Кыргызстандын 25 жаштагы жараны дагы болгон. Чикаго шаарындагы башкы консулдук жергиликтүү бийлик жана маркумдун жакындары менен байланышта экенин, сөөктүү мекенине жеткирүү боюнча иштери жүргүзүлүп жатканын кабарланды. Бүгүн Аксы районунун Босбек айылындагы Шейит мазарда Каргашанын курмандыктары эскерилди. Иш-чарага коогалаңда жакындарынан ажыраган жарадар болгондор президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Эскерүү иш-чарасында Текебаев Аксы окуясы өлкөнүн демократиялык өнүгүү жолунда адилетсиздикке каршы жалпы элдик көтөрүлүштүн башаты катары бааланарын белгиледи. Эскерүү иш-чарасынын жүрүшүндө маркумдардын элесине арналып орнотулган эстеликке гүл коюлуп, Куран окулду. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 киши курман болгон. Нааразы болгон эл мурдагы президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү куушту Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.